Бүгін 27 ноябрь таң эрте саат 10 чамасында жергиликтүү бийлик Масалиев 64 дарегинде Ош шаардык жана облустук сот мыйзамсыз деп тапкан Евростиль куруп жаткан 13 кабаттуу үйдү бузууга келген. Бирок сот аткаруучулар келип, жогорку соттун чечимин токтомун көрсөтүп, дагы бузуу иштерин жылдырышты. Кечинде иштен кийин бизге жогорку соттун аныктамасы келип, арыз менен келип түштү. Ошол Евростилдин өкүлдөрү тарабынан берилген. Ал жерде ошол жогорку сотто кассациялык соттон каралып өткөнгө чейин токтотуп, ошол себептен бүгүн токтотулду. Бүгүнкү окуя ушуну менен экинчи жолу кайталанып жатат. Ош шаардык сот аткаруучулар кызматы ушул жылдын июнунда Евростиль компаниясынын көп кабаттуу курулушун бузууну баштаганда, курулуш компания өзүбүз бир ай ичинде бузуп, алып чыгып кетебиз деген сөз берген эле. Буга шаардык жана облустук соттордун курулуш мыйзамсыз деп өкүм чыгарганы себеп болгон. Жергиликтүү бийликтин өкүлүнүн айтымында, жогорку сот эмнеге таянып, эмненин негизинде бузуу иштерин токтотуп жатканы белгисиз. Бул курулуш толук мыйзамсыз деп табылган. Кала башчы да тиешелүү органдарга кайрылууларын жөнөттү. Уруксат берилген эмес. Эгер уруксат берилген болгон болсо, мен түшүнбөйм да ошо компаниянын юристтери тарабынан уруксатыбыз бар деп. Эгер уруксат бере турган органдар булар архитектура башкармалыгы, экологиялык техникалык коопсуздук башкармалыктары. Булар именно ушул уруксаты жок, мыйзамсыз жүрүп жатат деген доомат менен бүгүнкү күндө мына сот органдары менен бүгүнкү күндө 2-3 жолу утуп жатабыз. Ош шаардык экотех инспекция башкармалыгынын башчысынын айтымында, эч кандай уруксат кагазы жок эле, Евростиль курулуш компаниясы куруу иштерин баштап алган. Алар шаардык архитектурадан, экотех инспекциядан жана башка тиешелүү органдардан уруксат кагазын алыш керек эле дейт. Соттук териштирүү учурунда дагы предписание актылар берилген токтотуш керек. А бирок биздин эми ишкерлер, мына үй куруучулар багы көпчүлүк учурларда багы ошол соттук териштирүү учурунда багы пайдаланып ошол учурларда курулуштарын биз берген предписание жанагындай көрсөтмөлөргө карабай, өз билемдик менен жанагындай куруу иштерин жүргүзүшөт. Ал эми Евростиль курулуш компаниясынын юристинин айтымында бүт документтер бар. Жогорку сот бул иштерди териштирүүдө архитектурага кат жөнөткөнбүз. Азыркы учурда бир гана архитектуранын жообун күтүүдөбүз деп билдирди. Бирок архитектуранын жообун күткөнчө эле алар куруу иштерин жүргүзүүдө. Мурун 4 кабат болсо, азыркы учурда 7 кабатка көтөрүлгөн. Биз кайрылганбыз да, архитектурага биз кайрылган үчүн алар бизге талап коюп атат да, андай. Бирок кагазы келип эле курулуш башталып кеткен. Жок, аны мен айта албайм. Башталып кеткен. Мен көрдүңүздөр го. Иш кагаздары жок да. Иш кагаздары эмнеге жок бар? Күндө тапшырылган. Ош шаардык жана облустук сот бул курулушту мыйзамсыз деп тапкандан кийин Евростиль жоопкерчилиги чектелген коому жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот бул боюнча соттук отурумду 2020 жылдын 14 январында жылдырган. Эми аталган курулуштун тагдыры ушул соттук отурумдан кийин чечилет.